Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Урматтуу мусульман бир туганым, Аллах Таалага дагы бир сүйүктүү ибадаттардан, мусульман пенденин жакшы бир сыпатынан, Аллах Таалага жакындата турган, Аллах Таалага жага турган дагы бир сыпатынан бул урушкан адамдардын ортосун жараштырып коюштук. Бири-бири менен араздашып, бири-бирине таарынышып, бири-биринен кабар албай калган адамдардын ортосун кайрадан оңдоп, мамилесин чындап, бири-бири менен байланыштырып коюштук. Бул динибиздеги өтө бир улуу ибадаттардын катарында. Бул намаз окугандан дагы, орозо кармагандан дагы, садака бергенден дагы бир жогорку даражада тура турган ибадаттар катарында эсептелинет. Тилекке каршы бирок бүгүнкү күндө көпчүлүгүбүз урушкан адамдардын ортосун жараштырып коюудан же аларга бир адилеттүү өкүмдар болуп коюудан көпчүлүгүбүздүн кудуретибиз жетип турса дагы кой мен буга аралашып эмне кылам деп көпчүлүгүбүз бул нерседен баш тартабыз. Албетте бул урушкан адамдын ортосун жараштырып коюштук бул башка бир мусулмандын акысы болуп эсептелинет. Ошол мусулмандын милдети болуп эсептелинет. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде кайсы бир эки мусулман урушуп кала турган болсо, бири-бирине тарышып калган болсо, алардын ортосун жараштырып койгула деп бизге буйрук берген. Албетте ислам дини бул бардык мусулмандар бири-бири менен ынтымактуу биримдикте жашоону бизден талап кылат. Жана ошол биримдикти бузуп кое турган, мусулмандар ортосуна уруш жанжал чыгара турган көптөгөн жолдорду жаап салган. Мисалы үчүн бири-бирин гыйбат кылыштык, бири-бирин ушак кылыштык, бири-бирине көрө албастык кылыштык, бири-бирин жек көрүштүк. Ошол мусулмандын бир ынтымагын буза турган амалдардын жолун жаап койгон. Жана ошондой эле дагы эгер ачуулана турган болсо, ачуусун кармаганга буйруган. Жана бири-бири менен таарынышып кала турган болсо, бири-бирин кечирип коюуга буйруган. Жана дагы ошондой эле эгерде бири-бири менен таарынышып көпкө чейин узап калган болсо, анда четтеги башка мусулмандар алардын ортосун оңдоп коюуга Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде буйрук берген. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Фаттакуллаха ва аслиху зата байникум." Аллах Тааладан корккула жана ортоңордогу мамилеңерди оңдогула дейт. Аллах Таала башка аятта: "Иннамал муъминуна ихватун фаслиху байна ахвайкум." Чындыгында момундар, мусулмандар булар бир туугандар дейт. Эми ортоңорду оңдогула, бири-бириңерге мамилеңерди чындагыла дейт. Эгерде уруш талашып, жанжалдашып кала турган болсоңор, анда мына ошол нерсени оңдоп, мамилеңерди чындап койгула деп Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде мына ушундай бизге буйрук берет. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул мусулмандардын ортосун жараштырып коюштук жөнөкөй нерсе эмес, өтө улуу ибадат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде төмөндөгүчө кабар берет: "Ала би ухбирукум би афдали мин даражати сиям вас-сала вас-садака." Мен силерге садакадан дагы, намаздан дагы, орозодон дагы жогору турган, андан дагы сооптуу болгон бир амал тууралуу кабар берейинби дейт. Колу бала, сахабалар айтыңыз я Расулуллах дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ислаху затил байн, урушкан адамдардын ортосун жараштырып коюу дейт. Мына ушунун сообу намаздын даражасынан дагы, садаканын даражасынан дагы, орозонун даражасынан дагы жогору турат деп пайгамбар сообун баяндап берип атат. Фасаду затил байн халиқотун. Ал эми ортодо болгон мамиле бузулуп кетүүсү, бири-бирине таарынышып, урушуп жүрүштүк ал халиқо дейт. Адамдын динин жок кыла турган амал дейт. Адамды динден чыгарып койгонго чейин алып бара турган мына ушундай коркунучтуу амал дейт. Мусулмандар бири-бирине таарынышып, бири-бирине урушуп, бири-бирине катташпай калыштыгы мына ушундай оор күнөө деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям баяндап берип атат. Башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям таадилу байна итнайни садакатун дейт. Эки адамдын ортосуна адилеттүү өкүм чыгарып, ортосун жараштырып коюштугуң бул садака деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям баяндап берип атат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, кайсы бир жерде мусулмандар бири-бирине таарынышып жүргөн болсо, ага ини катташпай калган болсо, же үй бүлөдө
ери менен аялы таарынышып калган болсо, буларга өкүмдарлык кылып, алардын ортосун оңдоп, кайра жашоосун улантып коюштук. Бул мына ушундай сооптуу амал. Бирок тилекке каршы урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүнкү күндө бул нерседен көпчүлүгүбүз гафилетте калганбыз, бул нерседен алыс калганбыз. Аллах Таала мына ушул урушкандардын ортосун жараштырып коюш үчүн көптөгөн арам болгон иштерге уруксат берген. Мисалы үчүн, динибизде жалган айтыштык, бул арам болуп эсептелинет. Бирок урушкан адамдардын ортосун жараштырып коюу үчүн Аллах Таала жалган айтууга, жалган сүйлөөгө уруксат берген. Балким эгерде чын сүйлөй турган болсо, экөөнүн ортосу жарашпай калуу коркунуч боло турган болсо, кайра экөөнүн ортосундагы уруш күчөп кетүү коркунуч боло турган болсо, бул жерде чын сүйлөштүк харам болуп калат. Жалган сүйлөш важип болуп калат. Экөөнүн ортосун жараштырыш үчүн. Аллах Таала дагы Кур'ан-ы Каримде мусулмандар бири-бирине шыбырашып сүйлөгөндү арам кылган. 3 адам турган болсо, экөөсү туруп алып, кулактарына пүчү деп бири-бирине шыбырашканды Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде арам кылып кайтарган. Бир гана эки адамдын ортосун жараштырып коюш үчүн гана бири-бирине шыбырашканды шариятыбыз адал кылган. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: «Ла хайра фи касири мин ажвахум». Силердин бири-бириңе шыбырашкан сөздөрүңөрдө эч кандай жакшылык жок дейт. Илля бир гана жакшылык бар, бир гана урсат дейт. Илля мен амара би садакатин, адамдар садака буйруш үчүн шыбырай турган болсо, аммаруфин, же адамдарга жакшылыкты үйрөтүш үчүн дейт. Алар жакшылыкка буйруш үчүн шыбырай турган болсо, ау ислахун байнан нас, же адамдардын ортосун жараштырып коюш үчүн башка бир мусулмандын кулагына шыбырай турган болсо, мына ошондо шариятыбыз уруксат берет дейт. Аллах Таала мына ушул нерседе гана жакшылык бар, мына ушуда гана сооп бар дейт. Ал эми жөн эле бири-бирине шыбырашып, бири-бирине ушакташып, гыйбатташып берген бул шариятыбызда арам иш болуп эсептелинет. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: «Я айюхаллазина аману, ида танажайтум фала татанажау бил исми вал удван». Эй иман келтиргендер, эгерде бири-бириңерге шыбырашып сүйлөшө турган болсоңор, анда күнөө иште, жана душмандашууда, жана пайгамбарга каршы чыгууда силер шыбырашпагыла дейт. Ва танажау бил бирри ва тaqwa. Бирок жакшы иштерде жана таквачылыктарда бири-бириңерге шыбырашсаңар, анда уруксат дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, шариятыбызда мына ушундай шыбырашкан арам кылган. Бирок эки адамдын ортосун жараштырып коюш үчүн, алардын ортосун оңдоп коюш үчүн өзүнчө бир барып жекече адамдар менен кеңешип, алар жараштырып койгонго шариятыбыз уруксат берет. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, албетте мусулман бири-бирине таарынышып жүрүштүк бул шариятыбызда өтө оор күнөө болуп эсептелинет. Мусулман таарынып коюштук, мусулмандын бир абыройуна жаман сөз кетирип коюштук, же мусулмандын мал дүйнөсүнө зыян берип коюштук, же мусулмандын жанына зыян берип коюштук, же бир башка мусулмандын көңүлүн оорутуп коюштук, башка мусулманды таарынтып коюштук. Бул шариятыбызда оор күнөө болуп эсептелинет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде айтат: Аллах Таала биринчи күнү жана төртүнчү күнү бейиш эшиктерин ачат дейт. Жана ошол күнү Аллах Таала жер бетиндеги бардык адамдардын күнөөсүн кечирет. Бир гана эки адамдын күнөөсүн кечирбейт дейт. Биринчиси Аллах Таалага шерик келтирген киши дейт. Аллах Таала жалгыз болгон болсо, Аллах Таалага дагы башка бирөөнү кошуп сыйынган, мына ошодон дуа кылган, же ошого таянган, же ошодон жардам сураган адамдын күнөөсүн кечирбейт. Экинчиси, эки киши бири-бирин кечире албай, бири-бири менен жараша албай, таарынышып жүргөн болсо, мына ушул эки адамдын дагы күнөөлөрүн Аллах Таала кечирбейт дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз күнөөдөн таза болоюн деген болсок, анда бири-бирибизди кечире билейли. Эгерде бул дүйнөдө бири-бирин кечирбей кеткен болсо, эртең кыямат күнүнө барганда дагы Аллах Таала ушул эки адамды бири-бирине коюп коет. Экөө бири-биринен кечиришип, бири-биринен таарыныштарын кетирмейинче, Аллах Таала бул экөөнү бейишке киргизбейт. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, биз бири-бирибизди кечире билейли, жана ошондой эле
ортосы бузулуп калган, ортосунда бир ажырашуу пайда болуп калган инсандардын ортосун жараштырып, келиштирип коелу. Өзгөчө бул үй бүлөдө боло турган болсо, эр күйөөнүн ортосунда боло турган болсо, буларды дагы жараштырып коюуга биз аракет кылышыбыз керек. Колубуздан келишинче алар дагы кайра жашоосун улантып кетүүгө бир жакшы жолдорун издешибиз керек. Жана да урматтуу мусулман бир тууганым, достор арасында дагы, туугандар арасында дагы бул мамилени чындаштык шариятыбызда парыз болуп эсептелинет. Аллах Таала баарыбыздын мамилебизди оңдосун, баарыбыздын биримдигибизди, ынтымагыбызды чындасын, бекем кылсын. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.